Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Бекболот экөөбүз президентибиз Садыр Нуркожоевичке жолукмакпыз. Тилекке каршы жолугууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анын бир нече себептери бар. Буга чейинки биздин сүйлөшүүбүздө Бекболот экөөбүз президент менен бейрасмий протоколдон сырткары үйүнө барып жолукмакпыз, туугандар. Бирок президентибиз азыр ош чолоону абалында болгондугуна байланыштуу, обсервацияда болгондугуна байланыштуу көп адамдардын кирүүсүнө тыюу салынып атыптыр. Ошого байланыштуу бүгүн жолугууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бекболот менен Садыр Жапаров экөө видеозвонок менен сүйлөшүп, Москвага болгон иш сапарынан келгенден кийин буюрса Бекболотту кабыл ала турганын билдирди. Андыктан достор, интернетте азыр аябай талкуу жаратты. Бекболотту кабыл алат экен, албайт экен деп сиздерге жооп берип коюуну туура көрдүк. Мына ушул белектерди Садыр Жапаров берип жибериптир. Бул жакта ноутбук, бул жакта Куран китеп жана акчалай сыйлыктар да берип жиберди. Андыктан достор, Бекболоттун маанайы буюрса жакшы, буюрса алдыда президентибиз менен жолуктурабыз.